Тууган урук, жора жолдош, кошуна колон, куда сөк, өкүл балдар катыштар айтор азыр бийликтен кызмат үмүт өткөндөр арбын. Кыландык башкарууга жол берген кайдыгерликке чекит коюла турган күн келди. Буга чейин президенттин милдетин аткарып, премьерликти аркалап, эми мамлекет башчы болуп шайланган Садыр Жапаров кадр саясатында канчасынын кыялын аткарды. Мурунку бийликтегилердин катасын кайталаган жокпу? Келгиле, ал дайындаган жетекчилерге көз чаптырып көрөбүз. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова, салам. 2020 жылдын 4 октябры тагыраагы парламенттик шайлоодо бийликчил партиялардын добуштарды массалык түрдө сатып алып, жарыштан утуп чыгышы элди толкутту. Каршы чыккан калктын бир эле талабы бар болчу: шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу. Жогорку Кеңештин шайлоосунун расмий жыйынтыктарын тааныбайбыз, ишенбейбиз. Бирок өлкөдөгү кырдаал күтүүсүз жерден өзгөрүп, түрмөгө кесилген, тергөөдө отурган же куугунтукта жүргөн мурунку саясатчылар жапырт чыгып, ак үй алынып, аягында бийлик бир уч адамдын колуна топтолгон. Түрмөдөн чыгып, түптүз эле жогорку тактыга отурган Садыр Жапаровдун бийликке келишине албетте досторунун дагы салымы чоң болгон. Ичинен Камчыбек Ташиев Жапаровдун оң колу катары бааланып келет. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Эгерде артка көз чаптырып карап көрсөк, чынында эле Садыр Жапаров темир тор артында жатканда Камчыбек Ташиев тескери карап кеткен эмес. Кыйналдым мен, таппай сенди кан досту. Жаңы шайланган президент атасын, энесин, уулун жоготкондо Ташиев Садыр Жапаровдун жанынан чыкпай жүргөнүн көрүүгө болот. Мага эч ким таба албай кандай досту айтат, досту кубат берип кайра алабыз. Ал эми акыркы парламенттик шайлоодо Камчыбек Ташиев өзүнүн Ата журт партиясын четке кое туруп, Садыр Жапаровго таандык Мекенчил саясий партиясын колго алып шайлоого катышкан. Бул партияны 2010-жылы биз Садыр Жапаров экөөбүз мындай түзгөнбүз. Ошондуктан биз Ата журт партиясын азырынча мелдешке алып чыкпастан Мекенчил партиясына чыгып атабыз. Ал мезгилде жаңыдан коронавирустан сакайып, шайы ооп турган Камчыбек Ташиевдин жана Мекенчил партиясынын жеңишине ишеним арткандар аз болчу. Биздин бул көрүнүштү аягына чыгармайынча биздин күрөшүбүз токтобойт. Бирок 5-6 октябрдагы тополоң кырдаалды түп тамырынан өзгөрттү. Садыр Жапаров өкмөттү колго алгандан кийин Камчыбек Ташиев дароо эле УКМКны, ага жаңы кошулган чек ара тармагындагы көзөмөлдөп калды. Да популярный адам бармы? Бар. Ким? Бирөле. Мындан улам Садыр Жапаров менен Ташиевдин урматына ыр чыгарып, клип дагы тарттырып жиберишти. Досту көрдүм Садыр менен камчыдай, достугу бар адам таасир алчудай. Чоң кызматка отурган бул Садыр Жапаровдун жалгыз досу эмес. Талант Мамытов, убагында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев менен Кумтөрдү улутташтыруу зарыл деген жүйө менен Ак үйдүн тосмосун аттап өтөбүз деп ойлогон оюн ташкалып, сот жообуна тартылышкан. Белгилей кетсек, 2010-жылы Талант Мамытов Жогорку Кеңешке Ата журт партиясы менен келген болчу. 2015-жылы Республика Ата журт партиясы менен кайрадан депутат болуп шайланган. 4 ноябрда көз ачып жумганча Жогорку Кеңештин төрагалыгына дайындалып, туура 10 күндөн кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп тактыга отурган. Нечестивцы! Как посмели вы прикоснуться к моему трону? Эске салсак, 2012-2013 жылдары дал ушул 3 дос Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов бийликти күч менен басып алууга айыпталып, күнөөлүү деп табылышкан. Бирок биринчи инстанциянын чечимин Бишкек шаардык сот жокко чыгарган болчу. Эми аларды актап берген Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү Медербек Садыев мамлекет башчынын аппаратынын орун басары болуп дайындалды. Теперь он будет управлять дворцом.
Садыр Жапаровка жан тарткан дагы бир тарапташы четте калган эмес. Жапаров түрмөдө отурган маалда аны бошотуу талабы менен митинг уюштуруп жүргөн Каныбек Осмоналиев өткөн жылдын март айында массалык башаламандык уюштуруу, бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айыпталып, убактылуу кармоочу жайга камалган. Урматтуу айтгандар 3 күн күтөлүбүз. Арадан 4 ай өткөн соң Каныбек Осмоналиевди ден соолугуна карап үй камагына чыгарышкан. Кызыгы 5 октябрдан кийинки тополоңдон кийин Каныбек Осмоналиев Кыргыз улуттук университетине ректор болуп шайланары тууралуу жаңылык чыгып, бирок аталган жогорку окуу жайдын жамааты Осмоналиевге караманча каршы чыгышкан. Учурда өлкөдө легитимдүүлүк маселеси курч турат. Биздин ректор мыйзамдуу түрдө шайланган. Сураныч жогорку окуу жайларды саясатка аралаштырбагыла. 24 KG маалымат агенттиги. Акыры Кыргыз улуттук университетинин жалпы жамааты өзлөрү шайлап алган ректорун коргоп калышкан. Ал эми Каныбек Осмоналиев азырынча башка кызматтарга көрсөтүлө элек. Только на минутку присядем. Немножко подождем. Утро вечера мудренее. Митингдемекчи каршылык акцияларында активдүүлүгүн көрсөткөндөр кийин Садыр Жапаровдон кызмат талап кылып, айласын кетиришти. Алсак Асхат Осмонов, Чоң Казат партиясынын мүчөсү, 5-6 октябрдагы тополоңдо Садыр Жапаров ага каалаган кызматын сунуштаганын айтып чыккан. Деле Сурахматовтай үй куручумун, курулуш тармагында иштегем, жетекчи болуп, шаарды көркүнө келдирип кое турганга жөндөмүм жетет. Бирок мен ошолордой болуп жулкунуп сизге барып, эшигиңизди сагалаган жокмун. Кайра тынчыңызды алган жокмун. Болгону ошол өзүңүз туура чечим кылат деп ишенип күткөнбүз. Мен жумуш сурабайм, бирок такыр эле ошо кадр маселесинде кризис болуп атса, мен деле даярмын. Бирок ал көздөгөн мэрлик кызмат буйруган жок. Эптеп оозун жабалы дештиби Айтор мэрдин кеңешчиси кылып дайындап коюшту. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Эске салсак, октябрдагы тополоңдон кийин президенттик тактыдан мурда мэрдин креслосуна көз арткандар өтө арбын болчу. Ортодон мэрдин креслосын Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин Мекенчил партиясынан Төрөхан Жунусбеков ээлеп алган. Биз болсо ар бир кылган ишибизди заранее эзептеп туруп, кайсы жерде мыйзамды тебелейбиз, кайсы жерде тебелебейбиз деп туруп, анан жасап жатабыз да. Бирок шаардык кеңештин депутаттары Төрөхан Жунусбековдун мэрликке талапкерлигин колдобой коюшкан. Ал Садыр Жапаровдун бир тууганынын жашыруун жаздырылып алынган телефондук сүйлөшүүсүнөн кийин белгилүү болуп калган. Анан жана келатканда мен байын айттым Төрөхан, туура, сага 3 жолу сурадым, туура. Депутаттар колдойбу десем, всё бутти дедим. Анан жана келаткан, ки помощник чалды. Сен айтып аткан Төрөханыңды уже мына уже официально неме беришти. Чөтөң отказ берип атат. Бирок эми Мекенчил партиясынын активдүү мүчөсүн томсортуп калтырып коюшмак беле. Акыры аны дагы кеңешчи кылып коюшту. Мэрге эмес, Мегакомдун төрагасына. 1 жыл мурунтан бери Мегакомду сындап келе жаткан. Эмне үчүн мамлекеттик толук шарты бар уюлдук оператор жеке компаниялардан калып жатат депчи. Толук түрдүү саясатын жүргүзбөй жатат деп. Эми буйруса ал боюнча биз да өзүбүздүн ойлорубузду билдиргенбиз. Ал дагы өзүнүн ички маселелерин сүйлөшүп туруп, анан кийин мындан ары бир чогуу кызмат алып барып туруп, астыңкы компанияга айландырабыз деген бир максаттарды койдук. Садыр Жапаров акыркы элге болгон кайрылуусунда бийликке тууган урук, жан сакчы, айдоочуларымды жолотпойм деген билдирүү жасады. Ошентсе дагы октябрь айында анын агасынын дал ушундай аудиосу тарап кеткен. Булар координацион совет түзгөндө шеф кайсы жерден тапты? Эмне үчүн токтот дегенде хаустучу, азыр ушундай хаус боло бермек. Бүгүн Төрөханды коймок, муну эртең снимать этип туруп, тиги Чоң Казат апкелип, Чоң Казат бүрсүгүн снимать этип туруп, Атамекен апкелип, момундай хаус болуп кетет болчу да. Шунун баарын шеф токтотту. Координацион совет түзүп, тигилер ар бир өзүнүн кой аштырып, ошондо алды айтты да, жок, токтол. Мурункудай болбосун, баягыдай ызчы болбосун, дагы 2010догудай ош чыкпасын. Ошо. Давай. Мыйзам чегинде кетирип туруп, депутаттар чогулуп туруп, анан өзү бекидик мыйзам чегинде. Бүттүгү ягынын баарын тазалап. Кадрдык саясатта учурда Мекенчил партиясынын мүчөлөрүнө суроо талап арбын. Алсак Камчыбек Ташиевдин жакын досу деп эсептелген Равшан Сабиров вице-премьерликке дайындалган. 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясы менен депутаттыкка аттанган болчу. Дагы бир Мекенчил партиясынын мүчөсү Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо министри болуп дайындалды.
народная мудрость. Кто не работает, тот... Ты кончай, что, не ест, что ли? Кезекти куда сөк өкүл балдарга берсек, мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мамлекеттик мекемесинин башчысы Турусбек Түмөнбаев Садыр Жапаровдун кудасы болот. Садыр Жапаров дагы бир кудасы Таштанбек Каймазаровду мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы кылып дайындаган. Садыр Жапаровдун бир тууганы Райкүл Жапарованын кызы Таштанбек Каймазаровдун келини болот. Бул маалыматты Факт-чек порталы аныктап чыккан. Соц тармактардагы сүрөттөргө таянсак, Садыр Жапаровдун жээни Айгерим Канатбекова Таштанбек Каймазаровдун уулу Санжар экөө жубайлар болушат. Биздин улдубуз бар, куда бийлейикчи? Досу менен бирге бийликте жүргөн Камчыбек Ташиев дагы өкүл балдарын унутта калтырган эмес. Алсак өкмөттүн Жалал Абад облусуна жаңы дайындалган толук ыйгарымдуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы болот. Муну ал киши өзү деле жашырбайт. Мен Ташиевдин өкүл баласымын. Бул чын, аны жашырып эмне кылам? Анткени бардыгына белгилүү. Эгер мен өкүл баласы эмесмин деп айтсам, анда жашырган болуп калам. Өкүл бала болгонума 22 жыл болду. Анын биздин жумушубузга тиешеси жок. Дагы бир кызыктуу жагдай. Октябрь айында Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин катчылары дагы туруксуз болуп, улам алмашып калган. Акыры Садыр Жапаров ал жакка Рыскелди Мусаевди дайындап койгон. Ал Ысык көл облусунун Төп районунун Кең суу айылынан болот. Тагырагы Садыр Жапаровдун айылдашы. Дагы бир кызыктуу жагдай. Мекенчил партиясынын тизмесинде Адинай Марипова аттуу депутаттыкка талапкер жаш кыз бар. Анын Facebook баракчасына кирсек, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин иштерин мактап жазган постторун арбын көрүүгө мүмкүн. Дал ошол Адинай Марипованын Тайчабаров Кудрет Марипович деген агасы бар. Ал буга чейинки бийликти кескин сындап жүрчү. Бирок октябрь айындагы тополоңдон кийин эркин экономикалык зонага жетекчи болуп дайындалды. Албетте, кайсы гана кыргыз болбосун сураштыра келсең тууган болуп чыгат деген тамаша бар. Ошентсе дагы кадр саясатында мамлекеттин келечегине күйгөн, өкмөттүн жүгүн жеңилдеткен кесипкөй адамдар дайындалат деген үмүттөбүз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.